бүгүн кечке чейин ошол билим берүүнүн майрамы болду. Билим берүү боюнча ой толгоолор болду. Мугалимдердин, окуучулардын үндөрүн уктук. Өзгөчө мугалимдерден келген сунуштарды колдон келишинче резолюцияга киргизгенге аракет кылдык. Анда ошону үндөшүп коюш үчүн Куштабекова сизге. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Орозали Сайдулхановдун педагогикалык ишмердигине арналган 2022 жылдын 5 январында Бишкек шаарында болуп өткөн Заманбап мектеп модели жана гумандуу улуттук демократиялык баалуулуктар аттуу илимий практикалык конференциянын резолюциясы. Конференциянын ишине Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин орун басары, республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун директору, Роза Тумбаеванын Демилгesi эл аралык коомдук фондунун аткаруучу директору, мамлекеттик кызматкерлер, жергиликтүү билим берүү жетекчилери, Кыргызстан, Германия, Казакстан, Түркияда эмгектенген окумуштуулар, мектеп мугалимдери катышты. Конференциянын ишине педагогдордун, окумуштуулардын, мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн, мамлекет кызматкерлеринин жигердүү катышышы Орозали Сайдулхановдун педагогикалык практикалык тажрыйбасы абдан актуалдуу экендиги көрсөтүлдү. Катышуучулар гумандуу педагогика идеясынын мектеп менен гана чектелбей, коомдун өнүгүшүнө позитивдүү таасир тийгизип жаткандыгын практикалык мисалдар менен айтып өтүштү. Конференциянын ишинин жыйынтыгында төмөндөгүдөй сунуштар кабыл алынды. Биринчи, конференцияда көрсөтүлгөн гумандуу педагогиканын идеяларынын актуалдуулугун таануу, билим берүү мекемелерине мындай тажрыйбаны жайылтуу, мугалимдердин кесиптик чеберчилигин өнүктүрүү багытында иш аракеттерди жүргүзүү. Экинчи, өлкөбүздөгү билим берүү мекемелеринде илимий коомчулукта бул темада кеңири жана илимий практикалык талкууларды жүргүзүү. Үчүнчү, инсанга багытталган гумандуу улуттук демократиялык баалуулуктарга таянган педагогикалык ишмердүүлүктөрдү кеңири жайылтуу. Төртүнчү, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигине, Кыргыз билим берүү академиясына Орозали Сайдулхановдун тажрыйбаларын жайылтуу боюнча конкреттүү иш-чараларды иштеп чыгуу боюнча сунуштама берүү. Бешинчи, заманбап мектеп моделин түзүүдө мектеп мугалимдер менен ата-энелердин кызматташуусун камсыздоо боюнча так механизмдерди иштеп чыгуу. Алтынчы, конференциянын материалдарын топтом кылып чыгаруу жана мектептерге кеңири жайылтуу. Жетинчи, конференцияда айтылган ойлорду социалдык тармактарга кеңири жайылтуу, талкууга алуу. Мына ушундай резолюция долбоору даярдалды. Салтка айлангандай макулбуз деген өкүлдөрдү кол көтөрүп койгон чакырабыз. Эгерде кошумча алымчалар болгон болсо, анда жазуу жүзүндө эле берип коюу менен кошумча мындай жанагы Орозали агайдын тажрыйбасын жайылтуу деген жерге республикалык институтта кошуп койсоңор, биз буга чейин Кыргыз билим берүү академиясында жүргөндө жаңы жыл мугалим деген бир теле берүүнү баштадык эле, радио берүүлөрдө. Анан азыр жаңыдан пландаштырып атабыз. Жумасына 40 мүнөттүн тегерегинде берүү болот. Бул Марал радиосу, Марал телевидениясы, анан социалдык тармактар аркылуу анын директору мынакей Акынбек Эргешев биякта турат. Биз ошону макулдаштык. Мен ойлоп атам, биринчи берүү ушул Орозали агайдын тажрыйбасы менен башталат го деген. Жумасына белгилүү бир убакыт коебуз, 40 мүнөткө чейин. Ар бир жумада биз алдыңкы тажрыйбаларды жайылтуу, биз кадр маселесине келип такалып калдык, калганын баары чечилди. Аны ушуну жайылтсак, аны жанагы резолюцияга ошол жерге республикалык институтты кошуп койсоңуздар. Рахмат. Сизге эске алып койдуңуз, жазып койдуңуз, э? Эжекелер, баягы сиздер айтылган сунуштар кириптирби? Сиздер бир канча жерге токтолдуңуздар. Сунуштар барбы? Бул жанагы секцияларда мен жазып отурдум эле, мындай болду эле да, жанагы ата-энелер менен иштөөнү жакшыртуу деген бир багыт катары койсок деген. Ал кошулду. Жанагы мугалимдердин ким Доктор Шашен айтып кетпеди эле, көпчүлүк аялдарды. Аны жаза албайбыз, бирок мугалимдерди даярдоонун сапатына көңүл буруу дегенди өзүнчө багыт катары койсок, мугалимдердин чеберчилигин жогорулатуу. Даярдоо жана кесиптик чеберчилигин жогорулатуу деген маселени кошуп койсок. Анан жанагы мектеп жетекчилерин өзүнчө даярдоо дегенде ким сунуш кылып атты эле? Биздин Казбек ошол мүмкүнчүлүк болсо, менеджмент маселеси кош коесуңдар. Кайсы сунуш айтылды жанагы эл мугалимине көрсөтүү жөнүндө. Биздин жаныбызда жүргөн эл мугалими. Ошондо кийин алып коебуз. Эмне кылат? Калбайбы? Тактап туруп, эгерде боло турган болсо кошот. Жок болсо андай жок. Рахмат ага.
Dagı koşumça alımçalar var mı? Malades. Oldu. Anda emese korkundu bölümünü ötöylü. Orazali agay uagында biz 2 aydan ötüp kaldık şey. Söz başlagan mezgilde sizden uagында ошол дүкөнүн юбилейин өткөргөндөгү формат жагып калды дегенден biz uyuşturucu тобуна келип ошондон бери 2 ай өзгөчө акыркы 1 айдын ичинде күн түнү менен даярдалып атып чыккан бул илимий практикалык конференция болчу. Анын жүгүнү бир канча адамдар көтөрдү эле. Siz bayağı sözünüzün başında жанагы Чыңгыз Айтматовдун китеби боюнча дагы кыстарма айттыңыз эле, бирок siz али эрте даярданбаңыз. Бул деген то али эле кылабайт. Себеби көрдүңүз кандай гана мугалимдерибиз бүгүн келип сөздөрүн сүйлөп беришти. Арасынан сурулуп чыккан 7 дуандан чыккан мугалимдер. Андан сырткары ошол 600гө жакын окуучулардын эсселерини тандалып алынган dil bayanlarını da okudunuz. Ошол үчүн sizge koruntundu söz berүүнүн астында уруксатыңыз менен ошол уюштуруучуларга баардыгы кимиси катыша турган болсо ошол жактагы баардыгын чакырайлы бул жака. Андан кийин өзүңүз корунтунчу сөзүңүздү өзүңүз айтыңыз. Мактоо агай. Анда эмесе ошол уюштуруу тобунда иштеп аткан агайлар Алимжан байке келиңиз, Жолдош байке келиңиздер, Аске келиңиz, Мерим Kıyalbek ağay geliniz, Büyük ağay geliniz, daha kim var mı? Bakıt ağay geliniz, daha kimler var? Erkin degen ağay var mı? Ermek ağay var mı? Ermek ağay geliniz, ayvay belsemdüz yerlerine karap verdinizler, gelinizler, gelinizler. Orazali agayдын тегерегинде ошол оор жүктү көтөрүп ар бири өзүнүн салымын кошкон азаматтар. Келиңиздер. Бакыт келиңиз. Бакыт кел. Арабызда дагы кимдер? Алмаз агай сиз дагы келиңиз сиз. Лайлы дагы анда уруксат берсеңиздер, анда Оразали агай сизге сөз берсек, э? Бүгүн мен абдан жана сөзүнүн башында айтып атам, бүгүн абдан бактылымын. Мен чындыгында ошол Дүйшөнүн 50 жылдыгында келип катышып, ошондо конференциянын жалпы ошол айыл элине, журтуна, жалпы окуучуларга, мугалимдерге таасирин көрүп, ошол мындай юбилейдик тойду ушул маанында өткөрүлсө абдан пайдалуу экен деп өзüm ойлогон. Быйыл ошол 70 жашка толгонунда балдарым ошол сунуш кылышты. Ата айылга барып ошол 70 жылдык тоюмузду өткөрөлү. Анан мен баягы жогоруда мындай пайдалуу тойду көрдүм эле. Ушундай тартипте өткөрсө, ошого тойго кеткен чыгымдарды ушул тараптан колдоп берсеңер десем, анан буга жоодан айткан уулум, агамдын уулу, инимдин уулу мага баягы кошулду дагы агасын, инисин, кыздарды үндеп ушул тартипте өткөрөлү деп. Анан жолдап ошол баягы оюн ишке ашырыш үчүн соц тармакка оюн жарыялагандан кийин анан колдоочулар ушул жерде мына катарда турган балдар баарысы ойлорун жазып, анан ушул булардан сырткары жана рахатты уктуңуздар, ошол рахат ушул абдан сонун демгекке мен бара алмасам дагы, алыстан болсо дагы мен дагы ушул досторума кошулуп колдойм деп, анан жалпысынан ушул жигиттердин колдоосу менен мына бүгүн бир абдан сонун
мен Оксанымдай тілегенде баягы чоң иш-чара болду. Мен ошол бир эле максатым ошол жана сөзүн башында айтпадым, ошол тоюңдагы маңызы ошол мен юбилейм маңызы. Ошо Кыргыз Республикасынын билим өнүгүүсүнө бир кичинекей бир оттук болуп, танткыч болуп берсе экен деген ниет менен ушуну өткөрдүк. Мына 7 Doğan'dan konkurska katışkan bardык эжекелер сиздерге чоң ыраазымын. Мына коллективиме чоң ыраазымын. Биздин коомчулук эл журттун атынан келген мына билим берүү бөлүмүнүн башчысы Абдрасул, мына Пиринберди, мына мурун ошо мектеп түзүп көңгө эң алгачкы баягы дем күч берип уюштуруп берген Абдыбалик Экенберди, мына жалпысынан мына ушул жерге бүгүн колдоп келген окуучуларыма, жалпы ушул досторго чоң ыраазычылык билдирем. Мен ушул силерге балдар ушул Кыргызстандын билимин гүлдөбөсүнө мына силердин достугуңар өзгөчө достукта бул бир улуу нерсени, улуу бийиктикти жаратууну көздөгөн жаратман достор сыңар. Мен өзгөчө силерге ушул баягы ушул күчкө бириkkениңерге чексиз ыраазымын. Силерге ушул үй-бүлөлүк бакыт, ден соолук, дагы чыгармачылык ийгилик. Мына силер достуктун дагы бир өзгөчө үлгүсүн, адамгерчиликтен, мына эң жөнөкөй мугалимдин баягы ишин даңазалоону дагы көрсөтүп атасыңар. Ушундай көрүлгөнгө улансын, өлкөбүзгө тынчтык болсун, өлкөбүз ушул өнүгүү болсун, өсүү болсун. Şu bardığınızlardan buna katışıyor oturan bardığınızlardan çeksiz bırakmam. Biz dagı tırışıp atıp janagı padarak degen nerseni, çepkendi japkan degen nerseni alıp salıp ушундай өткөрүп бердик. Бирок эгерде кээ бир жетишпей турган болсо кечирим сурайбызсак бирок убактысыны 5:30'da бүткөрүп беребиз дегенде бир аз эртерээк туруп бүткөрүп атабыз. Ага да ыраазы болуңуздар.